Assalomu alaykum jamoat, qandaysizlar? Jol ochib qolib turibsizlar, buni qarangizlar, birini bir marta tayib olib süzib o'tadi mashinalar. Ko'k Makbuz Bishkek tarafı. Tayib olib birini biri süzib o'tadi. Adam basıp qo'ydi, adamlar bassa jig'il bo'ladi. Туашуда кар жаап, Сосновка постунда чоң унаалардын өтүшүнө чектөө киргизилди. Бүгүн 28 октябрда аба ырайы кескен өзгөрүп кеткендигине байланыштуу Туашуда тубан болуп кар жаап жатат. Маалыматка караганда Сосновка постунда жүк ташыган унаалардын өтүшүнө чектөө киргизилди. Ошол себептен бүгүн Сосновка постунда оор жүк ташыган унааларга чектөө киргизилди. Чүй облустун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жол дыгындарын алдын алуу, болтурбоо максатында иш алып барышууда. Бишкек Ошуна жолунда айдоочуларга бардык коопсуздукту жана жол эрежелерин сактоого, унаалардын дөңгөлөктөрүн кышкага которууга чакырабыз деп айтылат маалыматта. Бишкекте талкаланып калса да жүрүп бараткан унаа көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Бишкектин четиндеги Новопавловка тараптан арты түшүп калганына карабай, зымырап кетип бара жаткан унаа айдоочулардын көңүлүн бурду. Анын видеосун агенттиктин окурмандары жиберди. Видеодо унаанын арткы бөлүгү сынып калганы тартылган. Бишкекте жөө адамды унаа сүзүп кетти. Алматы көчөсүнүн Чекиш ата базары тараптагы тилкесинде жөө адамды унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу окурман маалымдады. Анын айтымында окуя 26 октябрда болгон. Видео тасма тартылган учурда жерине милиция кызматкерлери барган. Келатканда жаңы эле артып Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Россияда Кыргызстандын жаранына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу өлкөнүн тергөө комитети билдирди. Ал Россиянын кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылууга көрсөтүлгөн кылмыш ишине шектелип жатат. Тергөөнүн маалыматы боюнча окуя 24 октябрда болгон. Яндекс такси кызматында иштеген кыргызстандык жаран жүргүнчү менен уруша кеткен. Жүргүнчүнүн айтымында таксист жол кирени 2 эсе кымбаттаткан үчүн ал аны төлөөдөн баш тарткан. Мындан улам алар уруша кетип, кыргызстандык таксист отвертка менен аны 4 жолу урган. Социалдык тармакта бут кийимге энергетик куюп ичкен спортчу талкууга түштү. Мушташ аянтында спортчу энергетикалык суусундукту бут кийимине куюп ичкен учур интернетке тарады. Мындай жорукту социалдык тармактын колдонуучулары катуу сынга алууда. Дайте аплодисменты!